Мен келдим, кыздар. Капитан Рокко Луни. Кандай угулуп атат? Угуп атам. Кычкылтектин деңгээли нормада, капитан. Кон, миссиянын экинчи бөлүгүнө өтүүгө даярбызбы? Даярбыз, капитан Рокко. Космо кыздар үчүн кичинекей кадам, космостук мода үчүн чоң секирит. Команда үчүн мен капитан Рокко. Келгендердин чабуулу! Бул бут кийим чуркоо үчүн жасалган. Кана текшерели. Бул жакта кетиш керек. Кемеге тезирээк. Бул эмне? Эми эмне кылабыз? Мен кайдан билем? Сен капитансың да. Кызык окуя Литлтондан башталат. Бойлы капыстан алат, кичине чөтөрсат. Кетти, чаңга, Полли Покет сулда. Кыялдарга, кызык окуяларга, жого кетет Полли Покет изгене кызыктарга. Кетти, чаңга, Полли Покет сулда. Кетти, Полли. Кечиргиле, мен өзүмдү жоготуп койдум. Чыныгы космо кыздар эч качан каардын мушукка жолуккан эмес. Чынында 8-сезондун 4-сериясында жолуккан. Вау, сен чын эле алардын күйөрманысың. Анан дагы эң жакшы кийинген күйөрманы. Дагы кимде рация жана чыныгы скафандр бар. Анан дагы лазер. Костюмдар сынагында жеңиш биздики болот деп бил. Аның туура. Бирок эң башкысы мен бүгүн капитан Роккону көрөм. Чоңойт! Кеттик фестивалга. Бизди эч нерсе токтото албайт. Узун кезек гана болбосо. Жаман деле эмес. Биз 2 сааттай турдукпу? Капитан Рокко менен жолугушуу 15 мүнөттөн кийин. Карта боюнча ал теги жакта болот окшойт. Кандай узун кезек, биз жетишпейбиз. Балким анда күтпөй эле коербуз. Костюмдар сынагы үчүн сүрөткө түшөбүз. Жок, менимче мунун бир жолу болсо керек. Таттуулардан алгыла. Биз араманын ичине жашынсак болот. Кечирейт. Карасаңар, укмуш костюм. Вау! Мына сынакта ким менен атандашканга туура келет. Костюмер үчүн бул майрам экен. Кандай чеберчилик, кандай тактык. Бирок биздин костюмдар баары бир жакшыраак. Карасаңар, автоматтык дрон кыйраткычтар. Баары эле өзүнө көңүлдү бурдурбайт го. Мен аны кайдан билмей келем? Колтамгалар, сүрөттөр, сатам. Кымбат эмес, арзандатуу менен. А бекерчи? Менимче аны эч ким тааныбайт. Вау! Мына космос шаттл! Мен анын ичинен сонун көрүнмөкмүн. Ага отуруу үчүн баарын бермекмин. Албетте. Бирок бул сүрөткө тартуу үчүн гана үлгү. Шаттл анык кемедей. Бирок учпайт. Таттуу кеме салгыла. Кемеден секергиле. Аз калды. Эмне болду, Шани? Рокко. Кумирим. Сүрөткө түшүүгө учур келди. Ооба, аны менен акыры жолугасың. Чоңойт! Мейли. Мен сенин күйөрманыңмын. Рокко менин капитаным. Капитан Рокко менин капитаным. Капитандын капитаны. Кабатырланба, Шани, баары жакшы болот. Албетте, жөн гана анын кайратына, чеберчилигине, кыйындыгына жана жок болуп кете жөндөмүнө. Ал кайда кетти? Кечиресиз, мен капитан Рокко менен
жолугушум керек болчу. Билем, мен 39 секундага эрте келдим. Бирок бул жашоомдогу эң маанилүү жолугушуу. Рахмат. Аябай кызыктуу окуя экен. Рока кайда? Ошону эле айтыңызчы. Эс алганы кетти. Эмне? Көпкөбү? Билбейм. План боюнча ал саат сайын эс алат. Эч нерсе эмес, Шаня. Ал келет. Андай болушу мүмкүн эмес. Мен билем, капитан Роко дайыма план боюнча иш алып барат. Түшүнүктүү, сен кимге окшошсуң? Бул комплимент болчу. Окшойт. Жок, маселе башкада. Карагыла. Бул Роконун кийиминин бөлүгү. Күрөш болсо керек. Аны уурдап кетти деп ойлойсуңбу? Билбейм, бирок биз аны табышыбыз керек. Албетте. Костюмдар сынагынан кийинели. Лайла, биз капитанга жардам беришибиз керек. Рокону тезирээк тапсак, сынакка батыраак келип катышабыз. Ал алыс кете алмак эмес. Биз аны бийиктен карап издешибиз керек. Комикстер. Дрон кыйраткычтар ааламы жөнүндө атайын чыгарылыш. Токтотчу Гвен. Мен коллекциям үчүн фигураларга келдим. Биротоло Полли Покетти да карайлы. Гиги, сен сөз бергенсиң. Макул. Бир күн Поллисиз. Мына Роко. Ооба, көрдүм. Дигине. О, жок. Кантип табабыз? Бул эмне? Көңіл бұрғыла! Дрон қиратқыштардың уағы келді! Қызықтуу салғылашты көрдүңөр келеби? Авайла, Полли. Эмне болуп атат? Кыздар, биз дрон кыйраткычтардын согушуна катышып атат окшойбуз. Мейли, эми биз конушубуз керек. Карманга! Туман. 6 сезондун 12 сериясында эле болуп атат. Костюмдарыбыз сынакка чейин бузулуп калбаса болду. Тезинен Рокону табыш керек. Таптым. Кармангла! Сонун, биз сахнанын артындабыз, Полли. Бул жакта турган болбойт. Мен билем. Андан көрө залга кайталы. Жок, карабайсыңбы, биз уча албайбыз. Бирок келатат. Жашын кылат. Бул ким экенин эстедим. 6 сезондогу 57 сериядагы Плутондун кардуу ханышасы. Бирок ал катышкан сценаны кесип салышпады беле. Анан бул серияны сен көрдүң беле? Албетте, кантип көрбөйүн. Бирок сен ал жерин кесип салган деп атпайсыңбы? Алар кескен сцена капитан Рокону уурдалып, ракетага байланганы. Ракетага? Акырын мен урдоо сценасын даярдап атам. Капитан Роко! Эмне болду? Жашынга! Эми сахнага кайтып келиш керек. Айгай, фигуралардай болуп катып калгыла. Фигуралар. Бул жакшы экен. Ал дронго чапталыптыр. Дронго кошуп барын алсаңар арзандатып бере алам. Сонун сунуш. Айтсаңыз, алар ашык-машык мененби? Акыркы жолу мен 3D принтерден чыккан сейрек фигураларды сатып алгам. Бирок алар кыймылдабайт экен. Өндүрүшчү үнөмдөйүн дептир элестетсеңиз, акчаны эмне үчүн алышат? Мен билген кичинекей Покет. Сен кайра Гиги экөөбүздүн эс алуубузду бузасың. Мага жаккан жок. Кел андан көрө Супер Максимдин фигурасын алабыз. О, Гвен, сен такыр эч нерсени түшүнбөйсүң. Мен баарын алам. Эмне кылабыз, айткылачы. Капитан Роккону ракетадан алыш керек. Бул жактан чыгалы. Мен көтөрөйүнбү? Жок, алар аябай кымбат. Бирок баштакор. А сен карыгансың. Ал оор эмес. А мен кары элек, мен кое бер. Кел, анда чогуу көтөрөбүз. Ой, эмне болду сага? Жүр костюмдар сынагына барабыз. Сага сүрөткө элетишиш керек. Сен бүгүн биз үчүн өзгөчө болот деп сөз бергенсиң. Макул, бир агылдам.
Лайла айткандай, менин костюмума керектүү аксессуарлар ашык болбойт. Моданын өкүмү. Ой, мына сенин костюмдар сынагың. Бардагы каттал. Жок, мен сени каттагым келип атат. Эмне? Эмнеге? Анткени сенин костюмуң сонун. Кайсы костюм? Кийинки. Гвен, кое берди ота бол. Баштык сенин костюмуңа жарышпайт. Ал баарын бузат. Баары билсин да, менин чоң апам аябай сулуу. Сага сынак үчүн сүрөткө эле түшүп коюш керек. Мен бул балдарга стиль боюнча биринекин сабак өтсөм болчу да. Кет, Полли, сен салууну буза албайсың, а? Биз костюмдар сынагынан тескери качып баратат окшойбуз. Анан кайра келебиз, Лайла. Билем, капитанды куткарыш керек. Тилекке каршы. Ооба, капитанды куткарабыз. Тезирээк бул жака, жол ачык. Чоңой! Барыңарга ысык салам. Мен космо кыздардагы Барпейн. Эмне токтоп калды я? Эмне токтоп калды? Ким бул? Кызыктай. Албетте, силер мени билбейсиңер. Себеби менин сонун сценамды эмнегедир кесип салышкан. Эмне болуп кетти я? Сен эмне сурап атасың? Сенчи? О, жок. Анын сценасын кесип салган үчүн ал өч алайын дептир. Эч нерсе эмес. Эми мени баары билишет. Биз Рокко экөөбүз кесилген сцена боюнча мен жазган сюжетти көрсөттөбүз. Азыр силер Рокко жардамга чакырып жатканын угасыңар. Катуу! Жардамга! Ал мени космоско кое берип имаратты жардыргысы келип атат. Мен эмне дедим эле? Ракетанын учканын көргүңөр келеби? Бул шоу эмес. Рокко чын эле жабыркап калышы мүмкүн. Сен жолто болуп атасың. Бул жаман сцена экен. Бир нерсе кылыш керек. Токтогула. Бизди жөн эле карап турсун деп атасыңбы? Азыр Рокко жипти лазер менен кесип башанат. Кесилген сценадагыдай болуп. Карагыла. Суранам, кылбагын. Сага акча керекпи? Мен төлөп берем. Балким ал лазерди унутуп койду. Ал унутпаш керек эле. Ал кемеге билдирүү жөнөтүш керек болчу. Чын эле. Биздин рациялар иштеп атат. Демек космо кыздардын да рациялары иштейт. Керектүү жыштыкты эле табыш керек. Аны мага табышта. Болду. Экинчи толкунга кошулгула. Рокко, угуп атасызбы, капитан? Ооба. Угуп атам, бул ким? Мен Рокко колума тиерин көп кыялдангам. Капитан Рокко, менин атым Шани. Кесилген сценадагыдай аракеттениңиз. Жиптерди лазер менен кесиңиз. Андан көзөмөлдөөчү панелди жок кылып, ракетаны иштен чыгарыңыз. Ракетаны иштен чыгарып, бирок мага ал үчүн акча төлөнбөйт. Бирок сизде лазер бар да. Мен аны колдонгонду билбейм. Эмне? Сиз капитансыз да. Мен капитан Рокко эмесмин. Мен актрисамын. Менин атым Кэролин Катани. Анан мени ракетага байлашты. Эгер ал жарылса, баары жарылат. Анан мен дагы жок болом. Ал капитан Роккого такыр окшобойт. Демек, азыр ага сенин жардамың аябай керек. Туура айтасың. Капитан Рокко дайыма аракеттениш керек деп айтат. Биз дагы ошондой кылабыз. Биз аны куткарышыбыз керек. Бирок кантип? Шаттл бизге жардам бермек. Эгер учса. Учсачы? Биздин учуучу аппарат бузук. Бирок мен аны кыймылдаткычы шаттлга орното алам. Коркпоңуз, капитан Рокко. Биз сизди куткарабыз. Турбо күчөткүч, үндүү активатор. Бул кызыл баскыч. Шани, сен учкуч болосуң. Сен шаттлды менден да жакшы билесиң. Менимче бардык актерлордон дагы. Боло албайм. Мен капитан Рокко эмесмин. Капитан Рокконун азыр бизге кереги жок. Бизге капитан Шани керек.
Мейли, ракетанын кыймылдаткычы таймер менен байланышкан. Ооба, мына таймер. Капитан, сизден буйрукту күтөбүз. Эмне кылыш керек? Кел, Шани. Биз тезирээк тиги карды немени токтотуп, костюмдар сынагына катталганга жетишибиз керек. Кыла албайм, мен билбейм. Шани, азыр аны сен гана куткара аласың. Ооба, кыздар, силердики туура. Кеттик, Роканы куткарабыз. Рокага жардам бергиле. Силердин костюмуңарда керектүүнүн баары бар. Бам, саркеч кыздар жардамга барат. А сен эмне кыласың? Мен бул ракетаны токтотом. Бул мен Плутондун кардуханышасымын. Эми капитан Рокко да мени токтото албайт. Биз сага качканга жардам беребиз, Рокко. Рахмат. Ким болсоңор да. Бизде көйгөй бар. Чынжырды кантип kesебиз? Тырма көйгөй болбойбу? Биз Рокканы таштабайбыз. Бир нерсе ойлоп табыш керек. Шани, Рокканы эми сен куткара токшойсуң. Мейли, түшүндүм. Барпайын, салам. Мен түшүнүп атам. Сен аны кесип салган үчүн ыза болуп атасың. Себеби сенин каарманың аябай кызык. Сен бул сценаны көрдүң беле? Ал сага жактыбы? Албетте көргөм. Анан сен жакшы да каарман боло аласың. Сюжетти өзгөрт. Өзүңдүн каарманыңды ойно. Рокканы кое берчи. Жок, мен башка каарман болгум келбейт. Адамдар мени эстеп калса экен дейм. Анан алар эстеп калышат. Ау, 9 секундда калды. Аттым! Шани! Кайдасың? Кантип муну жасадың? Мен шаттлды бутага багыттап, анан автопилотту колдондум. Ар бир отургучтун алдында парашют бар экенин баары билишет. Мен маршрутты киргизип, анан секирип кеттим. Оп-оңой. Сен барын куткардың, Шани. Ооба, анан сен капитан Роккодан да эр жүрөксүң. Ал кайра катарда жана коопсуз жерде экендиги жакшы болбоду, кыздар. Сүрөткө түшүп атат. Сонун, карасаңар, кандай жакшы. Абарп өзүнүн 15 мүнөттүк даңкына жетти, карасаңар. Эми биз дагы көңүлдү ачсак болот, кыздар. Чаңайт! Биз бүгүн убакытты сонун өткөрдүк. Анан да капитан Роккону куткардык. Сынакка эле жетишпей калганыбыз жаман болду, Лайла. Ооба, мен... Айымдар жана мырзалар, көңүл бургула. Жыл сайын өткөрүлүүчү илимий фантастика фестивалынын жеңүүчүсү Лайла жана анын космо кыздары костюмдарынын үлгүлөрү. Сүрөттү почтаңарга жөнөтөйүнбү? Ура, ура, ура! Эмне кылып атасың, Гиги? Костюмдар сынагынын жыйынтыгын карап атам. Мага жеңиш жөнүндө айтыш керек болчу. Таарынган актриса жылдызды космоско учургусу келген. Биз аны менен сөз тапмакпыз. Мына да карайлы. Илимий фантастика фестивалында Полли Покет болгон. Анан ал менин сынагымда жеңген. Токтот.
Точ, алар менин жаңы фигураларыма аябай окшош экен. Алар кайда кеткен? Баштыгым да болчу. Бул күн полиссиз болчу да, чоң апа.